Мысалы Нурайым Нуриладай ырдай албайт. Элге таанымал болууну каалаган учурда. Негизи кайгылуу ырларга көбүнчө жакынмын. Бул бетиңди жаап чыгууну тата уланбай келесиң, алган окшойсуң идеяны. Бирөөгө ыйма кылып, мынтип артынан көтөрүлгүм келбейт да. Тиги ырчын аялымды, таксистти эримди деген сен эми аларга салыштыргандар барбы? Кайгылуу ырларга каза бересиң, ушундайрды ырдай бересиң, кийин жашоо ушундай болуп калат балким деп мындай. Биринчи мен ырдаганды коюп, экинчи Нурайым ырдаган коюп. Жөн эле койчу, тигилер жакшы ырдайт. Ал Нурайым ырдагандан кийин уже сен ырдабай эле койбойсуң деген. Мамыктай жумшак койнуңдан меринге бөлөнөйүнчү апо мезгил артка кайрычы мен кайрып төрөлөйүнчү агаң бар менин адалдыктан аттабаган агаң бар менин. Adashıp senin göbüzemi Öçkündü mahabattın demi Baykalbay uğrap baratabı Turguzgan ak suyunun cebi Abalkim gayra tabışarбыз Kolgarma birge janaşarбыз Düşünböy sezimlerimi tonup Taptakır мүмкүн адашарбыз Сизге сыйым, сизге урматым Үмүтүмдө сизди кымбатым Жан адамга айтпас сырыңды Сизге ырак көрүп ырдадым Сизге арнадым ушул түнүмдү Түнүм эмес күндүз күнүмдү Тагдырымдын буйругу экен Сизге багыштадым сүйүмдү Сизге арнадым ушул түнүмдү Түнүм эмес күндүз күнүмдү Тагдырымдын буйругу экен Сизге багыштадым сүйүмдү Кечирчи көнөлү болсом Кезиңде барктай албай сени запка салып койсом Түшүнчү көнөлү болсом Түбү жок түйшүктөргө жаным сени салып койсом Күнөлү болсом деле келейинби Же сенсиз ыйлап жүрө берейинби Кечирбес жүрөк сенде дарты көп жүрөк менде Калп эле күлө берейинби Алыстан сүйө берейинби Алып күлө берейинби Күнөлү болсом деле келейинби Же сенсиз ыйлап жүрө берейинби Кечирбес жүрөк сенде дарты көп жүрөк менде Калп эле күлө берейинби Алыстан сүйө берейинби Алып күлө берейинби Алып күлө берейинби. Көрүп жаткан ар бир көрөрманга Солото YouTube каналынан саламдарды жолдойбуз. Сиздердин кызматыңыздарда Таңнур Молоева бүгүн буйруса дагы бир таланттын сиздер менен бөлүшүү алдында турабыз. Жалпыбызга белгилүү азыркы учурда интернет тармагында дал ушул кыздын үнү жаңырып жатканын учуруп, келиңиздер анда талантты ташкындаган кызыбыз менен тааныштыралы. Бүгүнүздө конокто Клара Ролбекова. Саламатсызбы? Кош келипсиз. Саламатсыздар. Студиядан көргөнүзгө кубанычтабыз. Соло медиа порталын сыйлап келгениңизге чоң рахмат. Алгач сиз менен таанышалы жакындан, Клара деген кыз ким, кайсы жактын кызы болот, жашы канчада? Ошол боюнча кененирээк. Саламатсыздарбы? Чакырууңуздарга чоң рахмат. Мен Талас обласынан болом. Азыркы учурда Бибисара Бишенали атындагы искусстволук университетте биринчи курстун окуп жаткан учурум, уже биринчи курсту бүттү. Ошол
Экзамендер кандай? Окуу бүттү. Кандай жеңиш? Экзамендер жакшы. Буюрса 2 экзамен калды. Бүтүп жакшы, шүгүр. Жакшы аяктатабыз. Жакшы. Негизи таластын кыздары аябай өрт келет деп көпчүлүк айтып коюшат. Ошол бекер эмес болуш керек деп ойлойм. Анткени ал жактан чыккан кыздарды жалпыбыз жакшы билебиз. Алгач дагы ушу колуңузда гитара менен достошуп калганыңызга канча убакыт болду? Анан эми аспаптарды эсептесек сан жетпес, биз жакшы билген дагы аспаптар бар, бирок ошолордун ичинен эң оору гитара деп билебиз да. Бирок тандооңузга эмне себеп болду? Мен негизи кичинекей кезимден баштап ушул аспапка өзгөчө кызыгам. Ошол себеп түрткү болду болуш керек деп ойлойм. Бул гитараны ойноп баштаганым уже 1 жыл болду. 1 жылга толду. Мен хордо деле окуйм. Хордо бизге өзгөчө аккордеон үйрөтөт, пианино, ушул 2 аспапка көбүнчө басым жасайт да, эстрадага аккордеон, гитара кирет. Бирок мен ал багатка көп эмес, ушу гитарага өзгөчө кызыгам да. Кызыгууну дагы да болсо арттырууга азыркы учурдагы, мисалы үчүн гитаранын коштоосунда ырдашып, элге таанылып жаткан кыздар дагы себепкер болсо керек, мотивация болуп сага дагы. Ошондой десе болот. Жылдыз болуп кетиш бат эмес экен. Ооба. Көбүрөөк аракет кылыш керек, азамат. Негизи эле көпчүлүк айтып коюшат, бул окуган адамдын дайыма анын жолу дагы өзү дагы бийик болот депчи. Анда келиңиз, жакшы бир өнөргө күбө бололу. Алгач кайсыларды ырдайбыз? Баягы элдер көбүрөөк суранып, Клара ушуну ырдап берчи деп көбүрөөк сурангандар кайсы? Сүйөм деп айта албадым деген чыгарма өзүмө да жагат. Анан эл дагы көбүнчө ушул чыгарманы сурап калат. Ошолорду аткарып берейин. Сездирбей мен ичимден сүйөм деп кайталадым. Сагырына ырлар жаздым, аны да байкабадым. Сөзсүн мен албадым, сени деп канча бардым. Сагынып сени күндө атыңды кайталадым. Саргайдым жапырактай көздөгү бактарактым. Сен менен бактылуумун деп аттың айта албадым. Негизи эле ушул ак сүйүү аталышындагы чыгарма, анан дагы азыр Клараны көрүп алып, негизи эле мен таң калганым азыркы учурда ой замандын талабына ылайык баардыгыбыз ырдын баардыгын бүт нерсени уюлдук телефонго сактап алсак, ал эми Клара мына ушундай кичинекей китепченин ичинде болгон ырдын баардыгын таажабай жазып алган учур экен. Негизи эле сурагым келип турат. Ушунча ырды баарын баягы жаттап калыш оорураакпы, же кээде адашып кетем деп коркосуңбу? Эмне үчүн кагаз бетине түшүрүп жүрөсүң, ошону айтчы. Экөөсүн тең айтсам болот. Кээ бир ырлардын башын биринчи сабын билип, экинчи сабын билбей алгам да. Аны телефондон карасаң деле баары өчүп калышы мүмкүн да, карап каласың кээде. Өзүмөн сомнение алам, балким унутуп калсамчы дегендей. Бул да болсо акырындык менен жолот, бирок толкундануу деген бул сен канча эл артисти болсоң дагы толкундануу деген нерсе жөнөкөй адамда бул эч качан жолобой турган нерсе деп көпчүлүк улуу агаларыбыз, эжекелерибиз айтып коет. Анан негизи эле кандай чыгармаларга көбүрөөк жан дүйнөң жакын? Бул жакта Калыс Жакыповдон башталыптыр. Кайсыл жакка чейин барат? Негизи кайгылуу ырларга көбүнчө жакынмын. Лирика ошондой багытында. Жай ыргактагы көбүнчө. Анан мындай обону жаксы ырдай берем да.
кандай эски болобу, жаңы чыгып аткандар болобу, негизи онуна өзгөчө маани берип бардым. Көбүнчө кимдин ырларына басым жасайсың? Ким менен ырдагың келет? Кыялдар менен бөлүшөлү. Көбүнчө ар кандай ырлар болот. Ким менен ырдагың келет дегенде азырынча эч ким менен эле ырдагым келбейт. Өзүм эле ушундай чыгармачылык багытымды өйдөлөп көтөргүм келет да. Жалгыз кыйын болсо керек. Жок, ошо жалгыздык менен өзүм бирөөгө эме кылып, мынтип артынан көтөргүм келбейт да. Мынтип өзүмдүн эмгегим менен алдыга жылгым келет. Демек аракеттүүсүндө экенсиз. Анан жогоруда айтып калбадыңбы, мисалы үчүн кайгылуу ырларга жакынмын депчи. Кечке эле кайгылуу ырларга жакын боло берсең, баягы жан дүйнөңдү эле ошол нерсеге тартып, ошондой аура сени тартып албайбы? Жок. Ушул нерсени апам да көп айтат да. Сен эмне эле ушинтип кайгылуу ырларга казыла бересиң, ушундай ырдай бересиң, кийин жашооң ушундай болуп калат балким деп мындай. Апамдын көз карашы ушундай да. Бирок менимче андай эмес. Бул жон гана ыр деп эле эсептейм. Анан баягы бирөөнүн ырын ырдап жүрө бербестен мүмкүн өзүң дагы аракет кылып жаңы эч ким ырдай элек, таптаза баягы эч ким элек ырлардан дагы мүмкүн чыгарайын деген дагы пландар барбы? Алдыда бар. Сиз айткандай жалаң ушинтип кайыр багытында келип атам мен. Бир сандарын чыгармаларын ырдап, анан ошол азыркы максатым ошол болуп жатат. Өзүмдүн жеке чыгармаларымды жаратып элге тартып алайын деп. Анда чыгарма деп калдык, негизи эле акын келсе окот дейт, өрчү келсе ырдат деп бекер айтпаса керек. Көбүрөөк ырдатып калалы. Араңызорго кармап чакырган учурда, келе. Кайсылар ырдайбыз? Зарыкканда деген чыгарманы ырдап берейин. Кечке кайгырып берем. Өткөн кеткен баарын эсеткенбиз, Айхан. Ажарың арбагып, дидарың азырланып, муңканып ырдадың бубулгушка айланып, кыймыл салган кылыгың кызгалдактай буралып, күн кечке созулмогон көкөк болуп үн салып, үн салып, үн салып, үн салып. Айыбы жок жаралган ажайып көркөмүң, ашыгып ыр арнадым асыл кечим өзүңө. Өчпөс болуп жанасың, өртсөң жүрөгүңдө, өзүң гана болсоң дейм өмүрдөшүм өмүрдө, өмүрдө өмүрдө. Азыркы тапта ушул ырдагы аябай жакшы эл астына тарап жаткан учуру. Мынакей, буюрса азыр чыгармачылык менен жаңыдан баштап аткан учуру, кээде баягы корксоң, кээде ар бир ырдаган ырыңды эл көбүрөөк көрсө, андан күч алып дегенде, YouTube тармагы боюнча сүйлөшөлү. Социалдык тармак боюнча ал жакты деле алып кетиш үчүн кандайдыр бир бирөөнүн көмөгү албетте керек болбой койбойт. Ким карап берип атат ал жакты, канча акча табылып атат, канча акча түшүп атат, биз сразу эле журналисттер ушинтип акчасына кызыгабыз го негизи эле. Азырынча акчага түшө элек. Жандай. Бул багытта Валис деген жакын байкем бар. Ошол YouTube'да ошол карайт. Жүрөт. Жана чыгармачылыгымды ошол колдойт десем болот да. Видеолорду ошол тартып берип, ошол киргизип. Башында айтып атпаймынбы, уже бетин көргөзбөй чыгарчымын депчи. Ошо көргөзбөй чыгарып жүрүп, олтуруп калып кел бетин көргөзүп чыгарабыз деп ошентип ынтымак паркынан тартып, анан бетимди көргөзүп чыгарып, анан ошентип Инстаграмга салып отуруп, анан YouTube'да вообще мындай подписчик жок болчу, мен YouTube'га вообще кызыкпачумун да. Анан кел YouTube ачалы, TikTok'ка да кирбечимин мен. Быйыл эле TikTok'ка кирдим окшойт, өзүм эмемди ачып. Анан Instagram менен чектелбеш керек деп YouTube'да ачтык. TikTok'та ачтык, TikTok'тон буюрса жакшы болуп атат. Анан ошол багытта ошол байкем карайт. Бетиңди жаап чыгууну татабулган байкебизден алган окшойсуң идеяны, Жок, андан эмес. Татабулган байкебиздин бетин маска менен жаап жүрөт го. Көргөзбөйчү, мен андай эмес. Мен картинканын артында видео киргизип, бирок картинканы коюп,
үстүнөн шрифттер жазып ошентип киргизчүм да. Ошол биринчи чыккан чыгарма агам бар менен дагы башка чыгармалар. Ошентип эле киргизип, анан башка группалар коюп, группадан ТикТокко тарап, ушундай болуп анан чыккан да. Анан кийин уже быйыл 5 эле окуп баштадым. Ошондон кийин ой киргизишим керек экен, өзүм көрбөшүм керек экен деген нерсе оюма келип тартып баштадым. Бул да болсо баягы жылдыз болгусу келген кыялдар пайда болгон учур керек, Эми мындай болот да. Элге таанымал болууну каалаган учурда. Мен кандай десем, YouTube ачып электен мурун башка страничкадагылар YouTubeга мен ырларымды кое берчү да, кавер тармагында мындай кыска тармактар. Анан бир таксиге олтуруп калсам, мындай болду да. Мен чыгармамды коюп эме болуптур да, бирок мени тааныбайт да, такырчы эмесин коюп коюптур, музыкасын коюп коюптур да. Анан ушул кыз жакшы ырдайт деп коет дейм айкечи. Мен ошондо Таластан шаарга келип аткан учур болчу да. Ушул кыз жакшы ырдайт, бирок кыска ырдап коет деп ошондой айтты да. Анан ошол нерседе түрткү болсо керек деп ойлойм да. Неге бетин көргөзбөскө депчи. Анан ошо Айдоочу айкебиздин айткан сөзү сага аябай чоң бир мотивация болгон турбайбы? Кел анда айдоочу агаларыбызга кабыл дей эле, агасы бар адамдар аябай бактылуусуңар деп айталы, анткени алардын колдоосу коргоочубуз катары эсептелет эмеспи? Агалар үчүн дайыл. Агам бар деген чыгарманы ырдап берейин анда. Агам бар менин, арка сүйөр эркелеген агам бар менин, алга карай жетелеген агам бар менин, алтынга да тең келген агам бар менин, акылын айткан колду барын бөлөп берген мен үчүн агам, кайда барсам кайтарган атамдай болгон боору кери менен ардактуу агам. Агам бар менин, адалдыктан аттабаган агам бар менин, эч кимге кек сактабаган агам бар менин, сыйлап берер бакталайым агам бар менин, акылын айткан колду барын бөлөп берген мен үчүн агам, кайда барсам кайтарган атамдай болгон боору кери менен ардактуу агам, боору кери менен ардактуу Агаларыбыз ар дайым бар болсун дейли. Негизи эле ушул агалар деп калдык, бир туугандар тууралуу сүйлөшөлү, үй бүлө тууралуу. Ага бая окшойсуз негизи эле, агам бар менин ырдап калганга караганда. Жок, агам бир эле байкем бар. Бирок үй бүлөдө 3 тууганбыз. Байкем менин бар, жалгыз кызмын. Ата-энеңиз дагы ушул музыка чөйрөсүнө, дүйнөсүнө жакынбы? Кандай десем, апам тайке тага жагым бар дейт. Мугалим болуп, музыкадан мугалим берип иштешет. Аккордеон, гитара деген аспаптар жакшы ойношот. Ошол тараптан келди десем болот. Тай тарапты. Ооба, тай тарап. Негизи эле айрыкча бизде мындай түшүнүк бар да, ошо ырчы болом же болбосо чыгармачылык менен алектенгим келет десең эле ырчы болуп жыргатмак белең, анан тиги ырчыны аялымды, таксистти эримди деген макал лакапты айтып башташат да, каршы болупчу. Сага дагы каршы болгондор болдубу? Андан көрөк мугалим бол, айылга тийсең дагы шаарга тийсең да иштей бересиң деген. Жок, негизи бир нерсе өкүнөм да мен. Атам ушул жагымда бир аз эме болгондо 9-классымда ошо Кренкеевке окуй берейин, ата ушундай десе бар, апам атам сөзүнө бат да. Анан 9-класс тапшырып берейин десем, кызым бир аз чоңойчу деп ушундай сыяктуу болуп койгондо, анан ии макул деп 11-класста аяктадым. Бирок 9-10 класстарда ошол Таласта деле конкурстар болуп жүрчү. Конкурстарда апам өзгөчө колдойт эле. Атам да колдойт, бирок колдойт деп айтпайм, колдойт. Колдоп, ар кандай конкурстар болсо, кызым барбайсыңбы, ушундай конкурс болоттур, катышып көр балким деп, апамдын колдоосун көргөзүп, ушул Бешеналиеванда сунуштап, Бешеналиевага өзү келип киргизген десем болот да. Кээ бирлер ынтып жүрүшөт го өздөрү элечи, апам келип мени киргизип, анан ошол жактагылар да күлгөндү. Апаң менен келдиңби депчи. Анан бирок ошо апама өзгөчө чоң ыраазычылыгымды билдирем.
Негизи эле аябай бактылуу адам экенсиз, мына ушундай жакындарыбыз бар. Ал эмес интервьюга дагы жалгыз келбейт экенсиз, Ооба. Негизи ушинтип нары жак бери жакка колдоп, иште жол көрсөтүп, өзүнүн кесибин мыкты билген мүмкүн продюсерлер менен да иштешейин деп кыялданып коесуңбу кээде? Буюрса, аны да. Жакшы. Келгенде дагы бир мүмкүн ата-энелер тууралуу ыр болсо. Апакай жолуңду табына жыйнайынчы алдыңа жатыбыңа бапу ал дили бір угайынчы ал дили бір угайынчы мамыктай жумшак койнуңдан меримге бөлөнөйүнчү Айтерсек негизи эле сөз жетпейт. Жөн эле миң гүл алып барсак дагы, тоону том коробой дом курсак дагы энелерибиздин ак сүтүн эч качан актай албайбыз. Аны жон терisi менен сезип, билип, туюп аткан учурубуз. Анан негизи эле ушул гитаранын коштоосунда азыркы учурда ырдап эл астына таанылган Нурила, Нурайым, Мадина деген кыздар дагы бар. Алардан дагы ырларды ырдап атканда ар кимге ар кандай ырдайсыңар да, кимисин көбүрөөк баалайсың мисалы үчүн? Мисалы үчүн дагы ушул чыгарманы Нурайым ырдап чыккан, Кандай десем, негизи ар кимдин өзүнүн тембри бар, өзүнүн кооз үнү бар да. Мисалы Нурайым Нурила да ырдай албайт. Нурила эжебиздей. Нурила эже Нурайым да ырдай албайт. Ар кимдин өзүнүн арманы бар, өзүнүн көрөрманы бар. Өзүмө жооп бере кетсем, мендей алар ырдай албайт го. Ар кимдин өзүнүн тембри бар, өзүнүн колдоочу көрүүчүлөрү бар. Мага Нурила эженин ырдаган жагат десем болот. Жана ал кандай ыр таңдашты билет да, шайыр ырларды таңдап, өзгөчө билип жатсаңыздар, YouTube'да жакшы өтөт го ырларычы. Ошо. Мисалы үчүн дагы ушул чыгармаларды ырдап чыгарып каласың да. Анан ошондо дагы сени аларга салыштыргандар барбы? Катталыштардын арасында жөн эле койчу, тигилер жакшы ырдайт, же сен жакшы ырдайт экенсиң дегенден караганда деп салыштыргандар барбы? Абдан көп. Эмне деген билдирүүлөр? YouTube'дан жазып калышат. Нуриладан ашыптыр, мындай тегиндей. Кече жакын эле байкап калдым, ошо жаңы ырдатпаймын, кайрадан жаралайынчы. Негизи бул Нурайым ырдап чыккан. Бирок автор калыс Жакповдун ырдаганы болот атпайбы? Анан бардыгы ырдай берсе болот да, негизичи. Бирок Нурайым ырдагандан кийин уже сен ырдабай эле койбойсуң деген сыяктуу болупчу. Кече жакында ошол TikTok'тон көрүп калдым. Кимиси жакшы ырдаптыр деп, ал Нурайым Арал FM радиосун ырдаган экен, мен Садира радиосун ырдагам. Мен ошол батылтайбы. Ошол эмен чыгарманы мынтип коюп коюптур да. Кимиси жакшы ырдаптыр деп, биринчи мен ырдаганды коюп, экинчи Нурайым ырдаган коюп. Карасам 600дөн ашык комментарий жазылыптыр да.
өлө прям көп жазышыптыр, өзүнүн ойлорун жазыптыр. Экөөтөн жаштаган, бирөөсү мен айтат, бирөөсү Нурайымды айтат. Ошондой сыяктуу айтып атам да, ар кимдин өзүнүн арманы бар депчи. Хейтерлер барбы? Мисалы жамандап жазгандар, туура эмес сөздөр жазып, мисалы жана жөн эле койгулачы, ырдап эле койгулачы дегендер. Билдирүүлөрдүн арасында кандайлар бар экен сенин болот. Өнүң жетпегенин ырдап эле койбойсуңбу, анан андай мындай дегендер болот, бирок эмнегедир ошондойлорго көп көңүл бурбойм да мен вообще. Эл айтып берет деген сыяктуулар эле. Ооба, элдер айтат, бирок ал нерсени өзүмө мындай катуу кагып албайм да. Ийитирип берет, кербен жүрүп берет деген сөздү бекер айтпаса керек. Азаматсың негизи эле ошо ар бир чыгармага жан дүйнөңдү берип ырдаганың чындыгында аябай жагып жаткан учурум. Кел анан дагы бир ырдап маекти жыйынтыктайлы, э? Анда эмесе бир аз шаңдыраак чыгарма ырдап берейин, жалаңгай болуп кетип. Суулар кайдан жаралат деген чыгарма. Алчадай жүзүң мөлдүрүп, арыгандай ойго келтирип, алдарттан күлүп карашың адамды гана өлтүрүп. Көчөңдү бассаң аралап, баса албайм сага каралап, айтчы жаным сен өңдү, соолар кайдан жаралган. Буралса белиң миң бурап, булактай үнүң шыңгырап, айтчы жаным сен өңдү, соолар кайдан жаралган. Чачтарың түндөй карарган, айдалы ылдый таралган, сен үчүн баскан ак жолум, келсеңчи мага кайрадан. Көчөңдү бассаң аралап, баса албайм сага каралап, айтчы жаным сен өңдү, соолар кайдан жаралган. Буралса белиң миң бурап, булактай үнүң шыңгырап, айтчы жаным сен өңдү, соолар кайдан жаралган. Ушундай кичине шаңдуу ырдасаң деле болот экен го, жарашат экен бардык нерселер. Ушундай сонун чыгарма менен бүгүнкү маекти дагы жыйынтыктайбыз. Ар дайым талантың ташкындай берсин. Сен багындыруучу бийиктер дагы да болсо алдыда бизге ар дайым чалып, эгерде өзүңдө жакшы бир жаңылык болсо, Таңнурже менде жаңылык бар десең, мен ар дайым дагы ушул студиядан күтүп алууга даярмын. Буйруса, урматтуу көрөрмандар, бул маектин аягына, комментарий бөлүмүнө ушул кызыбызга жакшы бир каалоо тилектерди, билдирүүлөрдү калтырганды унутпайлы. Кызматыңыздарда Таңнур Молоева. Кийинки берүүдөн көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар.